Saat 7:30-да ушундай бир сиздер менен көзмө-көз жолугушуп, себеп бүгүн шайлоого байланыштуу маселелердин акыркы күнү. Эртеңден баштап тынчтык өкүм сүрөт. Кудай буйрса, биз кой эч кимди тажаткан жокпуз. Бирок элдин баарын тажатып жиберген рекламалар дагы бар. Ошондуктан бүгүн мыйзам боюнча эгерде кимдир бирөө үгүт насаат иштери деп түшүнгөн болсо, үгүт насаат иштери эмес, ушул шайлоо өнөктүгү кандай өттү, эмне маселелер бар, Кыргызстандагы түзүлгөн кырдаал, биз эмнени күтсөк болот, ушул сыяктуу суроолордун баарына жооп берүү максатында сиздерди менен жолугушуп отурабыз. Чоң рахмат келгениңиздерге. Кимдерде кандай суроолор болгон болсо баарыңыздар бере бериңиздер. Ачык, айкын бере бериңиздер. Атакым Кемсанбаевич, буга чейинки шайлоодо сиз тааныштырыңыздар, биринчи өзүңүздөрдү тааныштырып, атыңызды айтып кайсыз? Жамалидин Пармакулов, Суперкейч сайтынан. Буга чейинки шайлоолорго да катышып келгенсиз, утулган учуруңуз болду. Эми утулуп калсаңыз, кокустуктан шайлоочулар билесиз. Кандай болот андан кийин? Кандай болушун эч бир талапкер билбейт. Себеп талапкер деген биринчи кезекте өзүнүн баскан турганынан, же кыймыл аракеттеринен, кабыл алган чечимдеринен биринчи кезекте ал өзүнүн шайлоочуларынан көз каранды, өзүнүн элинен көз каранды. Мен эч качан мындай шайлоочу электорат деп айтпайм, дайым эл деп айтам. Эмнеге? Электорат бул шайлоо мезгилинде гана келет, а эл дайым кала турган үчүн. Ошондуктан элден көз каранды. Эл эмнени талап кылса, ошол талаптарды аткарууга даярмын деп биздин саясий партиянын съездинде жарыя кылгам. Мен элдердин чакыруусу боюнча кээ бир райондордо, областтарда, шаарларда болуп келдим, элдин маанайын байкадым. Алар дагы дал ошо сиз берген суроону берип атат. 3 жолку шайлоодо биз жеңишиңизди колуңузга карматалы десек, тынчтык керек, мыйзамдуулук керек деп токтотконсуз. Айрыкча ушул суроону аябай каттуу Кербен шаарында берди, Аксыда. Мунусунда кандай болот деген суроолорду берип аттым. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айттым. Эл менден эмнени талап кылса ошого. Эгерде мыйзам бузулуу жолу менен кандайдыр бир зөөкүрлүктөр көрсөтүлүп аткан болсо, сөзсүз түрдө элге үлгү берип аткан болот. Мыйзамды биз буздук, силер дагы бузганга уруксат дегендей. Шайлоо кандай өтсө ошондой реакция болот. Шайлоо кандай өтсө ошондой. Эгерде кайсы бир шайлоо тилкелеринде же райондо же айылда биздин добушубуз туура эмес эсептелди деген болсо, ар кандай жол менен туура эсептөөгө мажбурлатууга барышыбыз керек. Ушундай. Рахматан Элнюс агенттигинен, маалымат агенттигинен мына шайлоонун айынан Кыргызстан менен Казакстан ортосунда акыбал абдан бир курчуган, бир начар акыбалга жетип калды. Азыр ачыктан ачык тирешүүлөр болуп жатат. Мунун айынан карапайым калк абдан катуу жабыркап калып жатат. Анан эл мунун аягы эмне менен бүтөт деген дагы бир суроолордун астында турат көпчүлүк. Бул акыбалдан чыгуунун кандай жолун көрүп турасыз? Эмне, кандай кадамдар керек? Кайсы тараптан? Бул жагдай жалгыз эле шайлоонун кесепетинен түзүлгөн жок. Бул жагдай Кыргызстандын жетекчисинин туура эмес, ойлонулбай, жеңил ойлуулук менен айтылган сөзүнүн кесепетинен чыгды. Бул жагдай тышкы саясатка даяр эместиктин кесепетинен чыгды. Бул жагдай жоопкерсиздиктин кесепетинен чыгды. Шайлоо башка мамлекеттерде деле болот, бирок кайсы бир деңгээлде баягы өзүнүн түзүлгөн кырдаалга жараша өзүнүн угу менен кете берет. Бирок Кыргызстанда эмнегедир соңку кездерде муну баатырдык деп ойлоп алды окшойт. Жанакы кошмо мамлекеттердин жетекчилерине тийишүү, аларды басмырлоо, шылдыңдоо сыяктуу. Өзүңүздөр билесиздер, өткөндө Индияга барганда миллиардтан ашык элсиңер, уктап жатасыңар. Силердин чайыңардын пайдасын кандайдыр бир түрк көрүп атат деп, эмне жумушу бар эле анын? Эмне жумушу бар? Силер бизнес жасаганды билбейсиңер деп. Индиянын бизнесмендери дүйнөдөгү эң биринчи бизнесмендердин катарына кирет. Менимче бир топ жылдар бою ошол Металл деген жигит, ошол индус жигит дүйнөдөгү эң бай кишилердин тизмесин ошол киши башкарып келди. Эми баягы жоопкерсиздик же караңгылык же түркөйлүк, ушул гана сөз. Анан сабатсыздык. Бул түзүлгөн кырдаал өтө чоң зыян тийгизет кыргыз мамлекетине, кыргыз элине. Азыр эле мен уктум. Мал Баккендеги болгон жолугушууда айттык. Кыргыздар 3 күндүк
Курчоону көтөрөт деп. 3 күндү, 3 айбы канча экен кайдан билесиз? Бул бир. Мына азырда аэропортто бардык самолетторду учурбай токтоп турат дейт, улуу урматтуу учуп келет экен. Бул 3 күндө үйүндө жатып алып көтөрөбүз деп айта бериши мүмкүн, бирок чек арада турган жана курсак ачкан азаматтар эмне болот? Бул бир. Экинчиден ушул Алтай Саратан жер тырмалап өстүргөн жер жемиштерди бузулуп кеткен болсо аларды ким төлөп берет? Бул эки. Мына 884 миң тонна жашылчалар кайтарылды Кыргызстанга. Мына 9 айдын ичинде Россияда. Бул эмне деген кесип? Ал дыйкандардын акчасын ким төлөйт? Жана оозу балбандыктын кереги жок бул жерде. Бул жерде ийкемдүүлүк керек. Ал баатырдык эмес. Ал түркөйлүк. Анан натыйжада мына биздин Дордой базарында 10 миң киши иштейт деп бирөө айтат, 30 миң киши иштейт деп бирөө айтат. Кеп канча киши иштегенде эмес. Ошол жерде иштеш үчүн 10 миң, 20 миң киши иштеш үчүн канча миң киши жумуш аткарып атат. Үйүндө отуруп. Бирөө цехтерде отуруп. Бирөө көйнөк тигип атат, цехтерде отуруп алып. Бирөө шым тигип атат, бирөө костюм тигип атат. Болгондо дагы азыр мектеп ачылып, мектептин мезгилине азыр жаңы сезон келет атат. Кышкы кийимдерди канчалаган поролондор өткөндө эле кыргыздар сүйүнүп аткан көз тийбесин дедим эле. Бир КАМАЗ поролон бир күнгө жетпей калып атат деп. Эмнеге? Себеп жанакы жылуу кийимдерди кийип баштады. Жаанга ылайыктуу кийимдерди кийип баштады. Мына ошолордун баары ошол Дордой базары аркылуу кетчү бул бир. Алардын баары тып токтойт эртең. Экинчи маселе. Ошол келген кеткендерге тамак аш жасап канча кыргыз үй бүлөсүн багып атат. Келген кеткендерди ташып кыргыз канча айдоочулары үй бүлөсүн багып атат. Бул бир эле көрүнүшү. Ал базардын токтоп калышы менен жанакындай каскадный деп коет. Биринин аркасынан бирин артка тартып кетмеги бар. Ошону менен Мадина базары да токтойт. Себеп жанакы маталардын баарын, поролондордун баарын Мадина базарында бүгүнөн ошол жерден сатылат. Андан сырткары баягы жеген ичкен тамак аштары менен оокат кылып аткандардын баарын тамак аш токтойт. Бул деген сөз айтылбаган бир сөздүн кесепетинен баягы кечээ теледаймачта мен айттым эле, канды Кудай ураарда өз элине кас кылат деп. Бул эмне болгон кастык? Анан дагы оюна келген жерден кыйкырып сүйлөп коюш, дагы бир жолу айтам. Бул жоопкерсиздик, бул баатырдык эмес, бул жоопкерсиздик бул. Аябагандай чоң жоопкерсиздик. Эгерде дагы бир жамандыгын алып Казакстан тарап бериле дегенде 10 күн эле бууп кое турган болсо, өзүңүздөр билесиздер, азыр жыйынтырдын мезгили күйүүчү май маселеси чыгат. Бул күйүүчү май маселеси да өтө опырталдуу болот, маселе чыгат. Биз баягы эрегишүү жолу менен эмес, ким байыркы эл, ким кийинки эл эмес, ким көп эл, ким аз эл эмес, кимде демократия, ээн ооздук көп, кимде тартип көп эмес, биз мамлекеттин биринчи кезекте элдин кызыкчылыгын эстөө менен аракет кылышыбыз керек эле. Тилекке каршы мен ошол чек арада турган биздин айдоочуларга дагы, ары бери өтө албай калган азаматтарыбызга дагы мен кечирим сурайм. Ошо кишинин атынан ал киши кечирим сураганын ордуна кайра бир башкача сезимдерди жаратып атпайбы? Ошол жетекчиликтердин сүйлөшө албагандыгынан же болбосо маданиятсыздыгы үчүн кечирим сурайм. Биринчиден. Экинчиден, сиздерге чыдамкайлык каалайм. Тезирээк ушул маселенин чечилип кетүүсүн каалайм. Анан жанакы Дордой базарында жумушсуз калган азаматтардын да баарынын рызкысы кыйылып аткан мезгилдерде аларга да сабырдуулукту каалайм. Атамбаевге эмнени каалайм? Мына 6 жыл ойго келгендей башкарылды. Эми жок дегенде кете берди. Эки бир тууган элди бири-бирине касташтырбай кетсе жакшы болмок. Бири-бирине эрегиштирбей кетсе жакшы болмок. Колдорунан келген көмөктөрүн Россияда, Казакстанда, башка мамлекеттерде берип атты. Фитосанитардык постторду куруп алга деп бөлүнгөн акча да казактардын акчасы. Эми кетеринде жанакы өзү ичип жүргөн кудукка суу түкүргөндөй болуп атат да, Кудай сактасын. Акылына келсин. Эсине келерди ойлойм. Бирок келишине көзүм жетпейт. Келишин тилешим. Кетишине көзүңүз жетеби? Эми канчалык айтпасын, мен кетпейм, мен кайрылып келем, калгандары кетпейт деп. Мен өткөндө эле айттым эле, Алладан улук эч ким сүйлөбөшү керек. Эч кимден укугу жок. Эмне болуп кетишин жаратканы өзү билет. Антип баканооздук кылбаш керек. Баарын өзүм менен алып кетем, мен кайрылып келем, калгандары келбейт. Бул эмне деген сөз?
Анан жанагы кээ бир талапкерлерге темирди кызытып алып бир жерине басыш керек деген бул эмне деген сөз? Бул эми каракчылык сөз эмес. Мондай сөздөргө жоопкерчиликте сөзсүз түрдө тартылышы керек да. Жоопкерчиликти билиши керек. Бирок ушунун баарын угуп, көрүп, билип туруп, унчукпай отурган биздин элге. Баягы аркасынан ээрчип жүргөн эл артисттерине да рахмат. Аркасынан ээрчип жүргөн министрлерине да рахмат. Аркасынан ээрчип жүргөн аксакалдарына да рахмат. Мына кайдыгерликке болгон эң чоң жаза үстүңө келген заалымдын келиши дейт. Мына кайдыгерликтин кесепетинен ушуну көрүп атабыз. Чегара мен улап кетейин да. Бул чегара жабууларда бизде маалымат коопсуздугу жөнүндө кетпедиби? Бизде шайлоо учурунда тополом болгон жатат, төңкөрүш болгон жатат деп президент өзү маалымат берип чегара болуп атат. Ушундай маалыматтан кийин бир гана Казакстан эмес, Өзбекстан чегарасы жабышы мүмкүнбү? Баары жабышы мүмкүн, бирок ошо кудургутуп аткан өздөрү. Билип турат, сезип турат, талапкери эч нерсеге жарабайт. Талапкер элдин колдоосуна ээ болуп аткан жок. Утулуп атат. Негизги талапкерди экөөнү айтып атпайбы, улам көрсөтүп атат. Негизги талапкерлер унчукпай жумуш кылып атат. Негизги талапкерлер эл менен иштеп атат. Телевидение менен же болбосо жанагы сайттар менен, гезиттер менен иштеп аткан жок, эл менен иштеп атабыз биз. Негизги талапкер Кудай буйрса, туура санактар чыккан болсо 15-нде көрөбүз ким негизги талапкер экенин. Өзбекстандагы, Тажикстандагы, Кытайдагы эгер мамлекеттин башчысы ошондой кылып бизде коркунучтар пайда болуп атат деп бакырык кыйкырык салган болсо сөзсүз түрдө жабышы мүмкүн деп. Мына көрүп атпайбызбы? Казакстан тарабынан бир топ куралдуу күчтөр чегарага жакындатылып, жылдырылып атпайбы? А муну баштаган ким? Атамбаевдин өзү. Эмне болуп атат? Баягы кайнысынын каттуу жасаган аракети менен ар кандай инсандарды камаганга аракет жасалып атат. Баягы Мелис Аспеков деген жигитти мен айттым эле, бул ошол коопсуздук кызматынын бир жашыруун кызматчысы өзү. Болбосо андай провокацияны эч ким жасабайт. Айылда жаткан аксакалдарга телефон чалып алып, мындай болуп атат, түшүндүңүзбү? Жок, алар түшүнбөй атат, билбей атат. Бул деген сөз мындай бир жакшылыкка алып келбейт. Жаллаң тегерегине мамлекетке күйбөгөн, элге күйбөгөн, тилге күйбөгөн, дилге күйбөгөн азаматтарды, экинчиден жалаң жаш балдарды жыйнап алып, мамлекетти аябагандай катуу уятка калтырып атат. Менимче ушулардын баарынан жыйынтыктуу 15-нде элибиз чыгарышы керек. Токтотушу керек. Мынау көчтү, жүрүшүн токтотушу керек. Биздин күч аракетибиз ошого жумшалышы керек. Биздин талапкер болуп чыкканыбыздын дагы негизги себеби ушулар болот. Кечиресиз, бир айтып коеюн. Азыркы учурда бардык социалдык тармактардан башкалардан түзөтүүгө кетип атат. Ошондуктан суроо өтө көп. Мүмкүн кыскадан жооп койсоңуз, баары суроолордон жооп ала алышсын. Кыскараак Аябовдун, Курманбек Батиевдин заманын көрдүңүз шайлоолордо. Алар деле шайлоого кийригишчү биз деле билебиз. Бирок ачык ушунчалык деңгээлде кийригишчү эле мына ачык айтты. Ачык айткан мындай жапайы түшкөн эмес. Мына азыр өзү учуп жүрүп бардык жерлерге барып алып, элди топтоп алып, жыйнап алып, эмне деген гана сөздөрдү айтпай атат. Кечээки сөздөрүн карап көргүлө. Таластагы, Оштогу, Баткендеги сөздөрүн карап көргүлө. Муну менимче такыр жоопкерчиликти сезбеген көчөдө жүргөн киши деле айтпайт. Анан бул одоно түрдө конституцияны бузуп атат. Одоно түрдө бузуп атат. Мамлекет башчысынын кайсы бир талапкерди көтөрүп, колдоп, коштоп жүргөнгө таптакыр укугу жок. БШК кайда карап отурат? Эмне кылып отурат? Конституциялык палата эмне кылып отурат? Жогорку сот эмне кылып отурат? Башкы прокуратура эмне кылып отурат? Мына биз дайым айтып келдик, бир гана кишинин кызыкчылыгы үчүн иштеп калды мамлекеттик органдарда. Ишенбей жүрүшөт. Али болсо ишенбейт. Бир кишинин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Бул жакшы эмес. Азыр жоопкерчилик тартпаганы менен баары бир убагы келет, мезгили келет, тартат. Этият болуш керек эле. Facebook баракчасынан суроо келди. Жээнбековдун дебатка келбей калганын кандай баалайсыз? Жээнбековго берүүчү 4 сурооңуз кандай деп? Коркоктук деп баалайм. 3 суроо деп айткан. Биринчи суроо. Ош областында 5 жыл губернатор болуп отурду. Сугат жер канчага көбөйдү? Эмне үчүн Абдулла Капаров түрмөдө жатат?
Үчүнчү суроо, 3% кадыр баркын бар экен, эмне үчүн президенттикке барасыз? Мына ушул 3 суроого мен жооп алмакмын да, эгер ушуларга жооп берген болсо бар экен дедим. Бирок коркоктук түшүнөм. Баягы элдин арасында топтоп бергендин элдин арасында курчоого алып олтурса жараша берет. Мына кече Оштун мэри бөөрү ичи кийгизип атып айтат ба, кийинки келгениңизде хан деп тосуп алалы десе, аябай кубанып атат, өзүнө өзү кубанып ыраазы болуп атат. Айланасындагы жүргөн интеллигенттердин кебетелерин карап койгон. Бул Кадырбаев, ал Оштун биздин экинчи мамлекеттин борбору болгон Ош шаарынын жетекчиси катарында барган талапкерлердин баарына бирдей шарттуу болуш керек. 12 талапкер болсо 12син бирдей тосуп алыш керек. Анан милдет ошондой. Анан бир кишиге жайган дасторконун карагыла, кийгизген бөөрү ичиктерин карагыла, момундай менен биз жакшылыкка барабызбы? Демек, Оштун мэри билет экен да, кийинки келгенде аны хан катарында өзү тосуп алат. Ошол 3 суроого жооп бергенин көрмөкмүн ошол кишинин. Момундай телеге чыкканда, түз эфирде мен 100% ишенем, менин бир да суроомо жооп таба алмак эмесмин. Алахан Кепсанович, Москвадан жазып атышат. Биз шайлоого кантип катышабыз? Мигранттар кантип шайласа болот? Ассаламу алейкум, урматтуу. Мигранттар деген сөздү айтпагыла деп Москвада айткан. Убактылуу иштеп жүргөндөрдү айтпагыла. 3 айдан бери жооп берем, эртең дагы суроо келет да, кантип катышса болот деп. Айттым го, элчиликке барасыңар, каттоодон өтөсүңөр, ошол жерден тизмеге киресиңер. Бирок Россия Федерациясы боюнча 18 миң гана киши шайлоого катышууга укугу бар экен, тилекке каршы. 18 миң киши. Бул деген сөз 500 миңден ашуун, жарым миллиондон ашык кыргыз жаранын сенин конституциялык укугуң тебеленди. Сен Кыргыз Республикасынын жетекчисин шайлоого укугуң жок деп алардын укугун алып салган. Бул деген жапайы көрүнүш. Башка мамлекеттерди элестетип көргүлө. Түркиянын 5 миллион жараны Германияда жумуш иштейт. Бирок ошолор келип добуш берет Түркияда. Бир канча миллион жараны Голландияда жумуш иштейт. Алардын баары келип добуш берет. А биздин кыргыздар ошол өз элин, өз жерин, өз мамлекетин багып аткан аздык келгенсип, жөнөкөй гана инсандык укугун дагы жоготуп атат. Адамдык укугун. Бул Алла Тааладан берилген шайлоо укугу. Бирок ошолордун баарын жоготуп атат. Эмне үчүн ушундай кылып жоготуп атат? Себеп алар билет. Ал жакта жүргөн жарым миллиондон ашык биздин жарандарыбыз азыркы бийликке каршы добуш берет. Ага сурамжылоо Атамбаев буйртма берип, чет өлкөлүктөрдү сурамжылоонун кажети жок. Ал эле биздин суперинфону, суперкейжини, же болбосо биздин сайттар жаштар аябай катуу колдонгон одноклассниктерди, Facebook'та карасаңар эле добуштары белгилүү. Ким канчалык даражада колдоого ээ болууда. Тилекке каршы 18 миңдин арасында болуп калсаңыздар, Кудай берген, болбой калсаңыздар, наалаттын баарын ушул бийлик айта берместер. Туугандар аркылуу таасир этсе болот да булар эми. Сөзсүз түрдө туугандарына телефон чалып, менин жүрөгүмө аябай катуу терең тийди. Бир ошол жакта убактылуу иштеп жүргөн жигиттин жазганы. Мен ошол 5000 рубль салып жиберейин, 5000 сомго добушуңузду сатпаңыз. Экинчи жагы караңыздар, ошол бир жаш жигит жазып атат. Ошол талапкерлерден алган акча менен нан сатып алып, менин баламдын оозуна салбаңыз деп жалдырап атат. Себеп ошол акча харам деп. Харам акчаны менин баламдын оозуна салып коюп, ошонун ыйманына шек келтирип койбоңуз деп жазып аткандан кийин кантип көзүмдөн көз жаш тегеребей сүйлөй аласың, айта аласың. Мага аябагандай көп кайрылуулар келип атат. Жазып жиберишип атат, WhatsApp менен жазып жиберишип атат. Кээдерин жөн отуруп окуй албайсың. Булар баягы мигранттар ошемгек ошол жакта иштеп жатканда өздөрү түз катыша албаса, кыйыр түрдө туугандарын үгүттөп, ошолорду телефон чалган убакыт бар да. Азыр булар түз таасир эткенге мүмкүнчүлүк бар да булардан. 100% мүмкүнчүлүк бар. Үй бүлөсүнө, тууган уруктарына, куда сөөктөрүнө, жолдо жолдошторуна айтып деп кимдин ким экенин алыстан, себеп Ала тоонун көркү дагы алыска барып карасаң билинет, тоонун чокусуна чыгып алсаң бир тебелеп турган таштар. Алар кыргыз мамлекетте эмне болуп атат, бийлик кандай жол менен кетип барат, баарын көрүп турушат. Болгондо дагы мыктынын мыктылары кеткен ошол жака. Ошондон айтышат керек да аларга, силер катыша албай калдык деп үңгүрөп калбай, кыйыр түрдө дагы туугандарыңарды айтып катыштырганыңыз мен толук мүмкүнчүлүк бар. Мен 100% ошол кайрылам. Сыртта жүргөн Казакстанда, Россияда, Америкада, Кореядан бери жазышып атат. Азыр эле мен бир Кореядан бир жигиттен, анан бир кыздан ушундай кат алдым Facebook'та, баракчадан.
баарыңыздар ушу кайрылыңыздар. Тууган уруктарга, жора жолдошторго, ата энеңиздерге кайрылыңыздар. Сиздердин добушуңуздар, сиздердин үнүңүздөр, сиздердин жиберип аткан акчаңыздардын аркасы менен биздин Кыргызстан бүгүнкү күндө мамлекет катарында туруп атат. Сиздердин 100% толук укугуңуздар бар айтып дегенге. Кимиңиздерде мүмкүнчүлүк болсо, мен баштан баштап кайрылып айтып аттым эле, мүмкүнчүлүгүңүздөр болгон болсо 5000 рубльден 2000 рубльден көзүнө карабастан Кыргызстанга келип ушул келечек үчүн деп туруп, тарых үчүн деп туруп катышып коюп кетсеңиздер мындан да жакшы болмок эми. Тилекке каршы аны келиңиздер деп биз кыйнай албайбыз. Кийинки сурообуз Фейсбуктан келген суроолор боюнча чоң кызматта иштеп турган кезиңизде жасаган иштериңиз тууралуу айтып бериңизчи. Эми ал кыска мезгилде мен айта албайм. Эгерде Модумаровго аябай кызыгып аткан болсо, Фейсбукка кирсин, Модумаровдун баракчасы бар, ошол жерде эмне жумуштар аткарылды. Мен эмес, мен аткарган жумуштарды жазган кишилер бар. Ошолордо маалымат алып алса, бүгүн мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат бергенге аракет кылам. Рахмат. Мына Instagram баракчамда 90% сиз деп атышат бар эле. Анан бирөө жазыптыр азыр. Квартирада 16 кыргыз жашайбыз деп. Баары сиз деп атат, бирок азыр сиз айтып өттүңүз биздин уже добуш бергенге акыбыз жок деп. Орусияда жүргөн кыргыздарга кандай жардам бере аласыз? Ошол жөнүндө айтып бериңиз. Мен Москва шаарында дагы менимче талапкерлердин арасынан жалгыз мен барып жолугуп келдим. Москвага дагы, Новосибирскиге дагы, Екатеринбургка дагы барып жолугуп, алар менен сүйлөшүп келгенмин. Кандай жардам беребиз? Алар үчүн эң чоң жардам кыргыз мамлекетине кайрылып келүү. Алар качан кайрылып келет? Качан Кыргызстанда бир адам катары иштегенге мүмкүнчүлүк жаралганда, жумушчу орду болгондо, баягындай сасып кеткен партиялардын баары жоголуп, былгып кетип партиялар, аябай көбөйүп кетти, балалап кетип атат партиялар. Ар бир шаардын коктуголот партиялары пайда болуп атат. Мына ошол партиялардын баары жоюлуп, биздин касиеттүү кыргыз эли калып, ошолордун баары жумуш менен камсыз болгондо, мен бир заматта эле жумуш менен камсыз кылам деп айта албайм. Кээ бир талапкерлерге окшоп мен мындай бир баканооздук кылып сүйлөй албайт экенмин. 40 кадамдан кийин мындай болот, 15 кадамдан кийин тигиндей болот деп. Баары жараткандын колунда кандай болушу, бирок биз ошого аракет кылышыбыз керек. Мен кадам санап жүргүм келбейт. Анан эң чоң негизги жардамыбыз аларга колдон келген болсо бул жакта жумуш иштетүү керек, колдон келбей аткан болсо биринчи кезекте эгерде мен президент болуп шайланып калган болсо, жараткандан буйрук болуп, элден колдоо болуп калса, биринчи кезекте Россия менен кош жарандуулукту киргизишибиз керек болот. 100% кош жарандуулукту киргизишибиз керек. Мындан биздин Кыргызстандын гана жарандары утат, башка эч ким утпайт. Биз утабыз. Кыргызстанга келе калып, ушул жерде жашай калалы деген кишилерди көрүп аткан жокмун, чуркап келип. Россияны айтып атам мен. Башка мамлекеттерден болсо жан Кудай деп турат. Келе калсак ушул жерде жашасак деп. Бирок Россияда дагы эле кайрылып келген болсо, биздин эле кайра жарандар келет. Кош жарандуулукту мен сөзсүз түрдө ушуну киргизмекмин, киргизүүгө көзүм да жетет, ишенимим да терек. Биз ушул жол менен бармакпыз. Кийинки суроону берейин. Facebook баракчасынан келген суроолор. Сооронбай Жээнбеков кече Ошто студенттердин паспортторун чогултуп алыптыр. Жээнбековду шайлагандан кийин беребиз деп. Ушул маселени чечсеңиздер, мугалимдерге, студенттерге 5000 сомдон бериптир. Эми берсе ала береби? Алган өзлөрү, жеген өзлөрү, паспорттарды десе берип койгон өзлөрү. Анан келип алып, мен паспортумду алып кетти. Бербей кой. Эртең келип көйнөгүңдү алып кетсе унчукпай турбайсыңбы? Же үйүңө кирип, уюңду жетелеп кетип барса унчукпай турбайсыңбы? Акырына чейин күрөшөсүңбү? Эмне үчүн паспортуңду бересиң? Билет эмне үчүн берип аткан? Мына бул жерде дагы мага азыр бирөө жазыптыр, ким эле жалдырайт, ыйлайт байкуш, ыйлайт, сыртка чыгарбаңыз, мени өлтүрөт. Ош мамлекеттик университетинде мугалим жыйналып алып, не деген кыйындыктарга салып атат студенттерге. Ошолор эмне сабак берип атат? Мугалимдер эмнеге үйрөтүп атасыңар силер? Ошол бели ката элек, бешиктен бели чыга элек жигиттерибизди, кыздарыбызды мындай арамдык жолдорго өзүңөр кеткенден кийин аларды үйрөтпөй эле койбойсуңар. Аларды кыйнабай эле койбойсуңар, силерди агай деп коет. Кантип тили барат мындан кийин силерди агай деп эжеке деп айтышка. Бул Кыргызстанда айттым мен, бардык жагынан кетти, бардык жагынан артка кетти. Аксакалы аксакал эмес, жаштары жаштар эмес, аялы аял эмес, жигити жигит эмес деп. Эми уят маселе, эгер студенттерден ушундай сөздөр чыгып аткан болсо, мен кайрылып кетем студенттерге. Бардык нерсени жасай турган өзүңүз. Уюшуңар.
уюшулуп чыгып бир баарыңар бир билек бир тилек болуп чыккан болсоңор мугалим эч нерсе болот. Ошол ынтымактыктын жоктугунан ким оозуна эмне келсе ошону сүйлөп, колунан эмне келсе ошону жасап атат тилекке каршы. Ушул суроодан бир суроо кошуп кетейин да. Үгүт иш мезгили мыйзамсыз өттү деп айтып атасыздар, бир сөзүн айткандачы. Дагы бир кандидат Азимбек Бекназаров мыйзамсыз шайлоо болот деп өзүнүн кандидатурасын алып чыгып протест катары кетти да. Сизде ушундай бир протест катары кадам жасоо пландар барбы? Бул биринчи кайрылса, эгер эсиңиздерде болгон болсо, Адахан Модумаров кайрылган. Ушул талапкерлердин баарына кайрылды. Келгиле ушул мыйзамсыз жүрүп аткан иштер боюнча мындай бир бойкот жасайлы. Бирөө да чыккан жок да. Баардыгы үмүт кылды да, мен жакшы эле барып калсам керек, жакшы эле кетип калсам керек деп. Мына шайлоонун жүрүшүндө эл менен жолуккандан кийин, башка бир маселелерди байкагандан кийин, анан шайлоого 3 күн калганда ала албайт. Анын тизмесин эч ким ала албайт. Бюллетенде калат. Биз бири-бирибиз менен ойнобошубуз керек да. Анан эгерде мен бойкот жасап койсом шайлоо өтпөй калат. Андан да жеңил өтөт да, жакшы өтөт да. Кудай деп турат да. Бир талапкердин тегерегинде бири келе деп канча какшады. Бирикпей коюшту. Ушундай болуп алынат экен. Бир канча кишилер талапкерлигин алышты. Башынан эле бир талапкердин тегерегинде биригип алып эле күчтүү күрөш жүргүзсө болмок беле? Болмок эле. Тилекке каршы андай болгон. Эмне болгонунан баарыңыздар өзүңүздөр күбөсүздөр. Кийинки суроо. Мамлекет башчы бир талапкерди колдогондугу үчүн кийин жоопко тартылса болобу? Айттым мен аны. Мындай суроо келди да азыр. Эгер колуңузда бийлик болсо, Казак чек арасындагы азыркы түзүлгөн кырдаалды кантип чече элеңиз? Эгерде мен колумда бийлик болсо, мен мамлекеттин жетекчиси болгон болсом, биринчиден мындай кырдаалга жеткирмек эмеспиз. Ар бир сөздү адам ойлонуп сүйлөшү керек. Биз кошуна мамлекеттер менен ар дайым айтып келем мен. Өтө терең, тыгыз ынтымактыкта жашашыбыз керек. Эгерде азыр Сооронбай Жээнбеков келип калган болсо, ушул көрүнүш кайталанат. Себеби ал Атамбаевдин көчүн уланта турган киши. Ошонун ишин уланта турган киши. Мына ошого окшогон башаламандыктар токтош керек деген болсок, биз Сооронбай Жээнбековке добуш бербешибиз керек. Ошондо токтото алабыз. Элдин колунан келеби бүгүн чек араны ачыш? Келбейт. Ким президент болушун эл чече алабы? Чече алат. Ошон үчүн туура чечим кабыл алыш керек. Атаңызды ушул боюнча дагы бир сөз айтайын. Сиз инсан катары Путиндин саясатын колдоп келесиз да? Инсан катары. Мындай, мен эч кимдин саясатын колдоп келген эмесмин, колдобойм. Мен өзүмдүн көз караштарым бар, бардык маселе боюнча. Бирок мамлекеттин президенти катарында мекен сүйүү сезими күчтүү президент катарында Путинди сыйлап келесиз десеңиз туура болот. Путин өзүнүн ордуна Дмитрий Медведевди штаб кетти да, андан кийин кайра өзү келди. Эгер сиз азыр Алмазбек Атамбаевдин ордуна президент болуп калганда, сиз да ошол ыкманы колдоп келесиз? Кандай ыкманы? Путин менен Медведевдин ыкмасы. Биринчиден аны президент чечпейт. Аны эл чечет. Эгер эл көтөрсө. Эл көтөрсө 30 жыл отура бересиң. Эл көтөрбөсө 1 жылда отура албайсың. Анын баары элден көз каранды. Ошон үчүн айтып атпайбызбы биз? Саясий маданиятыбыз, аң сезимибиз, эркиндикти сүйүү сезимибиз канчалык күчтүү болгон болсо, бийлик ошого жараша болот. Бийлик бул элдин пейилине жараша берет. Элибиз кандай болсо, бийлигибиз ошондой. Суроо Могу шайлоо өтсө, эгерде бийлик өтүп кетсе, жергиликтүү президент болуп калса, Алмазбек Атамбаев кайсы кызматка келиши мүмкүн? Ал эч кандай кызматта отурбай эле башкара берем деп атпайбы? Айтпады, мен жогору жакка үй салып койдум. Туура эмес жактар болуп кетип аткан болсо 15 мүнөттө түшүп келип, баарын ордуна коюп кайра чыгып кетем деп атпайбы? Эми кайсы киши айтат ушуну? Кантип бир жомок түшсө болот? Эгерде бул киши Жээнбеков болуп кала турган болсо, Атамбаевка жеткирбей эле башкара тургандар бар. Бүгүн сүйлөй турган сөздөрүн жазып берип аткандар ким? Мына баардык кара пиарды уюштуруп аткан ким? Фарид деген жигит бар. Акчалардын баарын чачып, самандай сапырып аткандар ким? Мен билем. Фамилияларынан бери билем, кимдер болуп аткан. Бул ошол сөзүңүзгө улай да, жанагы ошол сөзүндө айтып атпайбы? Мен гана элди көтөрө алам, мен гана кеңсеме кеңсе жүрүп, үйүмө үй жүрүп, ошондо көрсөтөм бирден деп атат да. Бул террордук коркутууга эле барабар нерсе го, жүрөгүн алып ар бир адамды. Эмне деген нерсе? Бүгүн жана аралчасын коркунуч аралчасына айландырып кетет.
абдан туура аныктама бериптир. Мен азыр эстей албай атам. Ким азыр эле бир 2 саат башта бир кыргыз абдан мындай бир тажрыйбалуу саясатчы айтты. Башта биздин баарыбызды ушул демократия аралчасы дейт эле, азыр коркунуч аралчасына айланып калды. Туура айтасыз. Баарын коркутуп атат, бирок эскертели. Мен өткөндө айттым эле, мышыкты да бурчка такап шыпыргы менен ура берсем жолборс болуп чыгат. Менимче, мына чек аранын жабылышы, 10 миң деген, 100 миң деген кишилердин жумушсуз калышы, 10 миң деген студенттерди ушундай бир карактоосу, коркутуусу, үркүтүүсү ошол жолборсторду пайда кылат деп ойлойм. Мындай суроо келип түштү да сизге 4 тилик боюнчачы. Эми 4 тиликтин тарыхын жаап коелу. Убакыт бүттү, кетти, аман болсун ошол 4 тилик. Максат эмне болду? Максатын айттым. Бир талапкердин айланасында жыйналып, бир күчтүү талапкер болуш. 4 тиликтин тарыхы ошол менен кетсин деп бүтсүн. Кайра болсо. Ал азыр маанилүү эмес кишилер. Рахмет Самович, Сутаке жылам, атым Мунарбек. Ушул быйылкы шайлоо мурдагы президенттик шайлоолордон кандай айырмачылыктары болду мындай? Көзгө көрүнгөн, элдердин эсинде кала турган. Азыр 1 саат айттым. Жок, эми жалпысынан эмне кайсы өзгөчөлүгү менен элдин эсинде калышы мүмкүн кийин келечекте? Шайлоо башталып электе айттым мен. Бул күрөш элдин күрөшү болот. Эмне үчүн элдин күрөшү болот? Себеп напсы күрөшү. Напсыңды жеңе аласыңбы, жеңе албайсыңбы? Эгерде кыргыз эли, Кыргызстандагы жашап аткан элдер напсыны жеңе алган болсо, адилеттүү бийлик келет. Бул бир күндүк оокат эмес. Канчалык буйрган болсо ошончо оокат. Бул күрөш азыр болуп көрбөгөндө акчанын күрөшү болот. Акча бир тарабынан акча, бир тарабынан кызыл камчы күрөш. Мен кече теле таймашта айттым. 3 мүнөт чыгып КТРден сүйлөйм деген болсоң 154 миң сом. Мен мөөр басылган даяр. Көрдүңөрбү ушул документ? Бүткөндө кааласаңар көрсөтүп коем, чыгарып коесуңар. 154 миң сом 3 мүнөттө. 154 миң десептесем, бир мугалимдин 30 ай жебей ичпей тапкан акчасы. 3 мүнөткө кете турган акчасы. Бир дарыгердин 40 айда таба турган акчасы. 40 айда тапкан акчасын жебей ичпей кийбей 3 мүнөт чыга алат экенсиң. Бул деген сөз эч ким чыкпа деген сөз. Сооронбайдан башка эч ким чыкпасын, анан олигархтар болсо келгиле. Олигарх чыга алат, анан Сооронбай чыга алат. Башка эч ким чыга албайт. Эгерде Сооронбай Жээнбеков зоотехник болуп иштесе, мугалим болуп иштесе, анан кийин мамлекеттик кызматтарда иштеди, кайдан тапты деген суроо жаралат. Кайдан тапты? Мага да чыгышты кээ бир азамат жигиттер, келиңиз жок дегенде 1 сааттын алып берели. 1 саатын алып бергенден кийин мен алардын алдында эмне болот? Барымтада болот. Эгер кокустан буйруп мен утуп кеткен болсом, ошол менин 1 сааттык теле эфиримди көтөрүп берген азаматтар мени ноктолоп минип алат. Мына биз сизди президент кылдык. Биз сиздин каражатыңызды көтөрүп бердик деп. Мына ошол биз сизди президент кылдык, сиздин каражатыңызды биз көтөрдүк деген кишилер азыр Жээнбековдун айланасына оңдоп саналат. Эртең ал өзү ошолордун колундагы барымтага түшөт. Болбосо жигиттик эмес болуп калат. Себеби алардын акчасын алып алып, аларга көмөк көрсөтпөй койдуң деген баягы кур намыс башталат да. Кара Балтадан Рустам Мулраимов деген суроо берип атат. Эгер сиз президент болуп калсаңыз, Садыр Жапаровду бошотосузбу деп. Мен президент болуп калсам, өткөндө эле ушул жерде жарыялаганмын. Баягы саясий ар кандай ойлоп тапкан каралоолор менен олтургандардын баары чыгат дагы, орду алмашып калат. Аларга ошондой каралоо уюштургандардын баары ошол жерге барып орун алмашып отурат. Садыр Жапаровго окшогон, же болбосо жана Талгарбековго, Текебаевге окшогон баягы саясий куугунтукта сыртта жүргөн азаматтардын баары келет. Саясий куугунтукта азыр ушул кылмышкерлер сыяктуу болуп отургандардын баары чыгат. Мен айттым, биринчи кезекте ыйман мунапысын жарыялайм мен. Ким жазасыз отурган болсо ошолордун баары чыгат. Жалгыз эле мен атаган кишилер эмес. Канча киши бүгүнкү күндө жасалма иштер менен жатат. Керекке каршы кылмышты башка бирөөлөр жасаган, алардын ордуна башка бир алсыздарды, акчасыздарды сыздатып, мойнуна алдырып, уруп, тээп, сабап, мойнуна алдырып жаткандар көп. Мына ошолордун баары чыкмак, Кудай кааласа. Менде кыскача суроо.
Азыр элекен суроо берип атат мындайчы, сизди кээ бирлери Жээнбековдун добушун бөлүш үчүн атайын бабаңа сүйлөшүп түштүктөн чыгарды, мынча ошо колдоп атат дейт да. Ушул боюнча эми бул мындай да суу кечпеген сөз да. Элди көп ушу бөлөт экен ошол жок. Эми эл эгер ошондой деп ойлогон болсо, акыл ушуга жеткен болсо, мен аларды андай эмес деп айта албайм. Эгер мээ ошол деңгээлде болгон. Мен 2011-жылдагы чыкканмын. 2017-жылдагы элдин талабы менен чыгып атат. Ошолордун арасында өзүңөр деле бардыңар. Жарандык активисттер деп келип чыгардыңар го мени, же калппы? Адахан Кимсанбаевич, сиз чыкпасаңыз анда кайдыгерлик болот. Сиз чыкпасаңыз анда кандай болот деп келип кыйнап өзүңөр түрткөнсүңөр го мени. А бүгүн келип алып эмне деген суроо берип атасың? Мени ким чыгарды? Мени чыгарган эл. Ошондуктан мен бийликтин дагы, банкирлердин дагы, олигархтардын дагы талапкер эмесмин. Мен карапайым калктын талапкеримин. Мен нукра элдик талапкермин. И келечекте Алла маңдайыма жазган болсо, нукра элдик президент болгон болот. Бизде суроо. Президент болсоңуз биринчи ишиңизди эмнеден баштайсыз? Тартип. Тартип. Президент болсоңуз пособия, пенсия маселесин кантип чечесиз дейт? Ошол пособияларды жөлөк пулдар деп коебуз биз. Жөлөк пулдарды АТРСине берилчү социалдык төлөмдөрдүн баарын ошол Мадумаров 10 жыл төрага болуп жогорку кеңеште ырылдап, чырылдап, ызылдап, ыйлап, сыктап жүрүп жазган мыйзамдар эле. Мына ошол жөлөк пулдардын бардык жөлөк пулдар боюнча мыйзамдын автору Мадумаров. Жана эмне кылды деген суроолоруна азыр ыңгай келгенде жооп берип коеюн. Ошолордун баарын чоңөнеңдин саан уyu бар экен, атаңдын Москвичи Жигулиси бар экен, энең түстүү телевизор карап отурат экен деп ошол ымыркай балдардын ырыскысын кыйып аткан азыркы бийлик. Мен кече Кочкор АТда да айттым. 15-жылкы парламенттик шайлоодо айттым беле, азыркы аркасынан чуркап, чайын ичип алып жүргөн партияны жиберсеңер, балдарыңардын пособия, жөлөк пулун жок кылат деп. Десем айткансыз дейт. Жок болдубу десем жок болду дейт. Ким күнөөлүү? Ким күнөөлүү ошону? Өздөрү. Себеп ошолордун өздөрүнүн жарбаган акчасын алып чуркап жүрүп шайлашты. Эгерде мен дагы бир жолу жараткандан буйрук болуп келип кала турган болсом, биринчи кезекте жетим жесир Мунжу Майыптын жөлөк пулдарын ордуна коем. Түстүү телевизору болмок турсун, минип жүргөн кандай машинасы болгонуна карабастан. Саан уyu керекпи? 15 саан уyu болсун. Эгер жетим болсо, жетимдин башынан сылаган гана мамлекеттин келечеги болот. Азыр неме боюнча Сапар Исаков боюнча суроо берип атат. Сиз Сапар Исаковду кызматтан кетсин деп айттыңыз. Эмне себептен деген дагы бир суроо келди. Андан кийин мындай суроо келди. Өкмөт башчысы Сапар Исаков күн сайын ар калыпты айтып, эртеси калбы чыгып жатат. Лиглас боюнча да жооп бербей отурат. Келсеңиз премьер-министрге чара көрүүгө калмамынчаңыз жетеби деген. Өзү жооп бериптир. Мага суроо бергенде өзү жооп бериптир. Жакшы жооп бериптир. Туура жооп бериптир. Мына Лиглас боюнча чуу чыкканда биринчи күнү, биринчи чуу чыкканда Next TV'дан мен чыктым эле түз эфирде. Орусча көрсөтүү болду. Биринчи күнү Мадумаров чыкты, калгандары жымжырттык менен күттү го саясатчылардын баары. Бүгүнкү негизги деген талапкерлердин бирөөсү дың деп ооз ачып койгон жок го. Жогорку кеңеште 120 депутаттын бирөөсү айтып кое алган жок го. А бул баягы эл толкуп, эл маселе көтөрүп баштагандан кийин анан алдына түшө калышат да. Чыга калышат алдынан. Мына мен да ушул маселени көтөрүп атам деген сыяктуу болду. Мына Лиглас боюнча алып келген ошо киши. Аны бүт эл көрдү. Ал үчүн менимче орден да калган болушу керек эле. Андан кийин мына баягы China Road компаниясы билесиздер кандай деген чуулгандуу маселе болду. Андан кийинки маселеси мына жакында эле айтып өттү. Казак президенти менен сүйлөшө койду дагы, ал тапшырма бере койду деп. Кып-кызыл жалган экен го. Казактын өкмөтү четке какты го. Андай сүйлөшүү болгон эмес, мындай тапшырма берилген да эмес деп. И жолугушуу болгон да эмес деп. Эми көчөдө баратса ассалому алейкум деп учурашып коюптур. Учурашып коюп ошону сүрөткө тартып ала коюп, баягы жүгүрүктөр бар да бизде. Кадыресе көрүнүш кылып, аны сүйлөштү деп, эми бирөө келип амандашып аткан болсо четке какпайт да. Кандай деген менен Нурсултан Абишевич абдан мындай бир салаваттуу, абдан тажрыйбалуу, кадыр бартуу киши да. Ким келип саламдашса алек алат да.
Анан сүрөткө тартып алып, анын же үн коштоосу болбосо, же кол коюлган кагазы болбосо, бул деген жаш баланын оюнчу. Айттым эле мен. Пионерлердин үйүн буруп алды ал үйдүн деп, өкмөт үйүнөн. Андай десем бирөө айтты, пионерлер деп аларга шек келтирбейм. Пионерлер булардан даярдыгы күчтүүрөөк болчу. Туура айтышты. Такымда Канат Исаев кармалган. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Ал видеону деле көрсөңүз керек. Кылмыш дүйнөсү менен бийлик иштешип атабы же? Кылмыш дүйнөсү менен уюштурмак беле. Кылмыш дүйнөсү менен бийликтин иштеп атканын мен Кочкор атада көрдүм. Мен ал жигиттерди тааныбайт экен, баары ушу видеого түшүп калган экен, анан билген кишилер, генералдар келип айтты, муну боюнча соттолгон, момчанчы жыл соттолгон, бул мынча жыл чыгарылган, муну мындай кылып чыгарган, бул могул жердеги авторитет депчи. Мага баары бир ким болсо ошол болсо. Анан эрекенсиз ошол жерге кирип барган деп атпайбы. Ошончо киши турса, сиз кирип бардыңыз деп. Эмнеден коркушуң керек? Сооронбайдан коркушуң керек. Же Сооронбайды курчап жүргөндөрдөн коркушуң керек. Кимден коркушуң керек? Мен элге таң калам кээде, ушу кантип бердиңиз жетти, эмне мен Берлинге кирип бардым, Рейхстагга кирдим. Мен өз жеримде, өз элимде жүрүп атам. Ошондуктан жанагы кылмышкерлер бүгүнкү күндө сөзсүз 100% бийлик тарапта алар менен коюн колтук алышып алып, ошолор менен чогуу иштеп атат. Канат боюнча айтсам, бир караган кишиге кандайдыр бир жыйынтык чыгарыш кыйын. Биринчиден. Экинчиден, баягы иликтөөлөр жүрүшү керек. Эмне максатта барды ал жерге, эмне сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Эгерде ошол бир ишенимге ээ болбогон жигиттер чакырган болсо, эмнеге барат? Же ишенимге болгон жигиттер болгон болсо, демек алар атайын ошол жерге коюлган азаматтар. Аман болушун алар. Кийинки суроо, эгер президент болуп калсаңыз, Акаев Бакиевди алып келем дегенсиз, сөзүңүздө турасызбы дейт. Менин турбай койгонумду көрө элек ушул мезгилге чейин мен алып келгенде дагы бир жолу айтам, 10 жолу кайталасам. Бир жакшы сөздү айтсаң, эч ишенбейт. Ошо эч укпай да калат. Ой, жанагы жалгандын аты жорго дегендей. Мен аны алып келсем сагынып кеткенден эмес, келип кечирим сурасын деп. Болгонун болгондой айтышсын. Мына Аскар Акаевич айтып атат. Чыңгыз Төрөкуловичти бир азамат, азыркы Кыргызстандын жетекчиси болуп турган азаматты мен билем деп атат атамбай. 50 миллионду алып ошол бойдон жок болуп кетти эле деп атат. Эмне үчүн Кыргыз мамлекетинин 14 жыл башкарган бир азамат айтып атса, чара колдонулбайт дагы, Кыргыздын ким экенин билбеген Маевский жарыялап койсо, камалып атат. Эмне үчүн Абдулла Капаров полковник Ош областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси билдирүү жасап атса, анын өзүн камайт дагы, Жээнбековдерди эч кандай чара колдонбойт. Мен ошол үчүн айтып атам, алар келиш керек. Келип туруп болгонун болгондой айтыш керек. Экөө тең сүттөн ак эмес, эки президенттен. Күнөөлөрү төө көтөрүбүз. Бирок аларды кандай жаза алыш керек? Кыргыз эли чечиш керек. Кечирип жибереби же мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартабы? Аны эки киши чечпеш керек. Мына ушул максаттан аларды алып келишибиз керек деген оюмду айтканмын, ал оюмда бекем турат. Ким Самбаевич, кече жакында азыркы дүйнөлүк массак маалымат каражаттары кечеги Сочиде жыйналышты. Путин менен Назарбаевдин шуурашуусун аябай талкуу жүргүзүп атты. Аларга баарына журналисттерге кызык болот. Ошол учурда сиз бир күн мурун эле ошо 2 күн мурун Кочкор атада Сооронбай Жээнбековдун үгүт иштерин жүрүп барганда сахнага чыгып барып бирден нече сөздөрдү айттыңыз да. Эгерде сыр болбосо ошол Сооронбай Жээнбековду ошол учурда коркутуп койгонуңуз бир эмне болду? Теледебатка келбей калды. Ошол учурда ушул дебатта айтып кеттиңиз сиз. Мен Сооронбай Жээнбековго 3 суроом бар эле. Ошол 3 сурооңузду жашыруңузду сыр болбосо айтып коесузбу? Кечире сиз келгенче ушул 3 суроону айтты эле, кайсы жакшыруун эмес болсо деп айттым. Кочкор атадагы айткан сөзүм ушул. Наадандык менен саясат компаниясын жүргүзүп атасыңар. Бул адамдык дагы, ыймандык дагы, мыйзамдык дагы чектен чыгып кеттиңер деп айттым. Бул күндөрдө өтөт деп айттым. Эгерде коркпосоңор, Жээнбековден кийин сөз бергиле. Беребиз дешти. Жээнбеков бүттү. Ушул мүмкүн болушунча созгонго аракет кылды. Бир сөздү 4 жолу кайталай берип, иштеп берем. Биз көп мамлекеттерден артта калып кеттик деп.
Ушул мүмкүн болушунча созгонго аракет кылса, себеби сөз байлыгы белгилүү да. Бүтүп калат. Көп мамлекеттерден артта калып кеттик дейт. Атамбаев айтты, биз бардык мамлекеттердин алдына кетип калып, алардын көздөрү күйүп атат бизге деди. Сүйлөшө албайсыңар. Кимдерге ишенишибиз керек? Биз кимин калп айтып атабыз? Мына сөз бере алган жок. Өзүнөн кийин Конгантиевке берди, Конгантиевден кийин Ташиевке берди, Ташиевден кийин мен айттым, сөз берем деп айтпадыңар дедим. Жигитсиңерби? Бул жерден бере албасаңар дедим. Сооронбай Жээнбеков. 12-синде телетаймаш болот, мен Бишкектен бүтөм. Жигит болсоң кел деди. Ушул андан дагы башка келем деп берем сөздөр айтылган, келем деп айта алган эмес, келбейин деп айта алган. Ошол мезгил Бирок келүү керек да, чүчү кулак тартылгандан кийин, Мадумаров менен туш келгенден кийин тагдырыма ушуну жазып тур деп келишин керек да, ким болсоң да. Ошол Кочкоротко жолугушуу мезгили кимдики болчу, кимдин акчасы менен болчу деп айтсаңыз. Кочкоротодагы жолугушуу биринчиден биз 5-inde бергенбиз. Алкага турат менин колумда. Алдым деп. Кыргыз Республикасынын жогорку президентин, жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын жаңылышпасам 12-чи беренесинде так дана жазылып турат. Берилген күнү жооп берилиш керек деп. Кагаз алынган күнү деп. Демек бизге 5-inde жооп бериш керек. Бул окуя 8-inde болду. 3 күндөн кийин. Алар макул деп берген экен. Ошол күнү мүмкүн Фарид Азамат айтса керек, же башка кеңешчилер көппү? Мадумаров Кокой Кочкоротого келет атат, элдин баары сүрүлүп калыптыр. Себеби Бисвананы көрүп калды ага чейин. Ошту көрүп калды. Ошол жерден бир тоскоолдук жаратпасак болбойт деген бир арам ойлор келди го булар. Анан биз жыйын өткөрө турган жерге Кочкорото менен Нокен, Майлуу суудан бардык жерден таап келип, машиналардын баарын тизип, эки жагына май кызматкерлерин коюп коюптур. Анан экинчи кабатта качан болчу эле ошо музыканы даңгыратып коюп койгон маданият үйүндө. Ушундай коюп коюптур. Демек, Мадумаров келгенде укпасын деген сөз. Эл келбесин бул жерге деген сөз. Биринчи жарыя кылган биз. Биз КТРКдан да жарыялаганбыз. Ушул күндөрүндө барабыз. Мындай суроо. Аман болсун, элдин баары көрдүк аны айтып отурганда эмне. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, 2010-жылы болуп өткөн окуяларда эгерде убактылуу өкмөттүн тиешеси бар болсо, ал аны камоого толугу менен кудурет жетеби дейт. Экинчиси, Дача суу окуясын дагы негизги кылмышкер күнөөлүү ким экени дагы эле белгисиз. Эгерде президент болуп келсеңиз, кылмышкерди таап жазасын бересиз. Эмне үчүн Сооронбайды сүрүп атышат баары? Ошол 10-жылдын дагы, Дача суусунун дагы Толгон Токойдун дагы, Рус Гидронун дагы, Лиглас Трейдингдин дагы, Комтөрдүн дагы, жер үйдүн дагы маселелердин баарын жакшынакай кылып жаап коюш үчүн. Эмнеге калтырап титирип атат? Жээнбековду сүйүп, күйүп кеткенден көтөрүп аткан жок, ошону жаба турган киши керек болуп атат. Аны ким жабат? Өз эрки жок. Өз башына өз ээ боло албаган, өзүнүн көз карашы жок, принципте турбаган, өмүр бою 26 жыл бою, мына 26 жыл бою эмне деген окуялар болду Кыргызстанда? 26 сөз айтпаган киши кантип мамлекеттин жетекчиси болду? Ушул мезгилдердин ичинде эчен бакаларды эле бак деп чыгарды да, туурабы? А бирок бул кишиден чыккан эмес да. Кантип мамлекеттин жетекчиси болду? Лидер деген башка болот. Лидер деген такшы алып, кээде кулайт, кээде жаңылат, кээде ыйлайт, кээде сыздайт, кээде күлөт, кээде ач калат, кээде ток калат. Мына ушинтип курчуйт. Жаңылбаган жаак болбойт, мүдүрүлбөгөн туяк да болбойт. Бирок тымпыйып эле көлчөктөй болуп эле отура берген болсоң, эч нерсе жасабайсың анда. Кылыч качан курч болот? Кээде чокко салат, кээде сууга салат. Кээде базган менен чабат, урат. Мына ошентип отуруп курчуйт. А бул жигиттердин баары күнөс кананын ичинен чыгып атпайбы? Шамалда тийген эмес, отта тийген эмес, ташта тийген эмес булар. Рахым мырза, мынау мурдакы шайлоолордо, өзгөчө мына акыркы шайлоолордо компьютер менен шайланып алды деген сөз сизге таандык. Бул маселеде азыр Борбордук шайлоо комиссиясы саат сайын мындай онлайн отчет маалыматтар келип түшүп турат деп атат жер-жерлерден. Сиздин оюңузча өзгөрүү болдубу? Же компьютер шайлайды дагы эле бул жолдагы президент?
мен сырттан жүргөн киши катарында эмес, ошол борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде курамында отурган 4 азамат күндө сайын чыгып атпайбы? 4 чыгып атат мына. Ошол 12 мүчөсүнүн 4 күндө чыгып атат. Могу жерде бузулуу болду, бул жерде бузулуу болду деп. Ошол 2 орун басары бар. 2 орун басары дагы жанакы башка серверге кирүүгө укугу жок болуп атпайбы? Эгерде борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын 2 орун басары кире албагандан кийин калган киши кантип кирет? Бул эми үчүн сыр. Ошондуктан баягы Корейдин кара жашыгына көп эле ишеним артпаш керек дагы. Бардыгына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылып кетип, кол санакка чейин туруңуздар. Кол санакты бүтүрүп, протоколго мөөр басылып, кол коюлмаганча ошол жерде турушуңуздарды суранат элем. Анан өзүңүздөр текшерип аласыздарбы дейсиздер, урматтуу жарандар. Бир талапкер 2300 шайлоо тилкесине бара албайт. Биз үчүн, мен үчүн чуркабаңыздар, өз келечегиңиздер үчүн. Жалгыз мага деп айтпайм. Анан жана кошумча тизме форма 2 түзүлбөдү, ушул баракет болот. Чатактын баары ушунан чыгат. Эсиңизде карасаңыздар, 20 даражадан бийик ысык болду, кургак. Эртең менен багымдат намазды окуп алып, жакшынакай жуунуп таранып, курсак тойгузуп алып барып, ач десеңер ачат. Экинчи кабатында ачыклар деш керек да, капкактын. Капкак менен кабаттын ортосунда дагы бир кабат бар да. Ошону ачып, ичин текшерип көргөндөн кийин, эгер кайдыгер эмес жарандар болгондон соң, анан ошондон кийин анан жанакы жаап туруп пломба басат. Ошого барбай атпайбызбы жалпы? Ошону карабай атпайбызбы? Шайлоо тилкеси саат 8-де ачылса, биринчи шайлоочу 11-де барып атпайбы? Ага чейин өз билгенин жасап атат. Биз таза бийликти каалайбызбы, элден көз каранды. Мына өзүң деле Даниал мырза 7:30-да барсаң болот. Могу жерден келип көйлүктү алып кет. Омар мишенди күчсү, байкоочусу деп. Барасын сен милдеттүү түрдө киргизиш керек да. Сен талап койгон болсоң ачыш керек, көрсөтүш керек. Пломба басканга чейин. Бизде суроо, ишкерлерге кандай шарт түзүп бересиз? Сырттан келген инвесторлорго жеңилдик бересизби? Сырттан келген иштенчилерге баарына бирдей шарт түзүш керек. Биринчи кезекте биз ички мүмкүнчүлүктөрүбүзгө таянышыбыз керек. Иштен чыгып аткан ишкерлер коркуп, калтырап, титиреп, бүтөн мамлекеттерге барып, завод, фабрика, мейманкана, конок үйлөрдү, ресторандарды курбаш керек. Бир тыйын болсо да Кыргызстандын ичинде калганга аракет кылыш керек. Алар качан ошол Кыргызстанга куруп баштайт? Эч кимдин аксын жей албайт деген ишенимде. Бирөөнүн аксын жегенден коркуш керек. Мен болгон күнү көрөсүздөр. Кудай кааласа, буюрса, аман болсо көрөсүз. Биринчи кезекте ишкерлерди топтоп алып туруп, мен ошолорго кепилдик жеке кетип башым менен. Ансыз бизде эч ким жерде иштетпейт, ишканада курбайт, баары качып. Мына мен билем, Түркияда эчен кыргыз азаматтары конок үйлөрүн куруп койгон. Алар эмне үчүн ошол жакта жүрүшөт? Себеп бул жакка келсе, сурак көп болот. АКШдын жарандары суроо берип атат. Эгерде президент болуп калсаңыз, сөз эркиндигине кепилдик бересизби? Сөз эркиндигин адам бербейт, аны жараткан Алла берет. Аны эч ким ала албайт. Ошон үчүн биздин кыргыз ата бабаларыбыз айтып кеткен. Баш кесмек бар да, тил кесмек жок. Бирок жоопкерчиликти ошол мезгилде күчөтүп коюлат. Жаактан мүдүрүлгөн турат, муктан мүдүрүлгөн турат, жаактан мүдүрүлгөн турбайт. Сөз бул атылган ок дейт. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Ойлонбой сүйлөгөндүн кесепетинен кыргыз-казак чек-арасы чыгат. Оксамач, азыр кошумча тизме боюнча, форма 2 боюнча айтып сөз бузулуп кетти да. Азыр ошол шайлоочулардын 10%-ын кошумча тизме түзүп атат да, 300 миңден ашык жаран кошумча тизме менен кирип, жалпы шайлоочу 3 миллион деп берип атышат да. Анан ушул жерден кандай чатак чыгышы мүмкүн, ушул кулап кетсеңиз? Чатак түз эле чыгат да, кандай чыгат? Тышайып барып чыкпайт. Ошол түз эле чыгат. Кошумча тизмелерди түзүп аткан ар бир кыргыз студенти безилдеп ыйлап жүрөт көчөдө. Паспортумду алып койду. Мугалимдер ыйлап жүрөт, дарыгерлер ыйлап жүрөт. Инди жазып бер деп атат. Деп атса жазбай койчу. Бербей койчу. Ушу аракасыз бир жагдайга алып келишти да, ушу арыздана берет, паспортумду алып кетти. Ким? Мындай бир элестетем да. Мен бир нанды чайнап, аябай жакшынакай кылып чайнап оозуна салып койдум да. Жутчу десем жутпайт да көгөрүп. Жутчу ушул саатта пайдасы тиет, жутпайт.
түкүрүп жиберет. Не болду? Могул жак түкүрүп атпай болду. Эми мынчалык көз каранды болбош керек го. Мынчалык арсыз, мынчалык бир эрксиз болбош керек го. Коркунучтун чеги болуш керек го. Кийинки суроо. Кочкоров менен Масадыковду өзүңүздүн командаңызга кошсоңуз болобу дейт. Рахмат. Мен жан дилим менен ушул эки азамат айтылган эки азаматты мен кошконго даяр элем, бирок кошула албадык. Эгерде мен жеңишке жетишип калсам дагы Кочкоровду дагы Талат Масадыковду дагы анан дагы бир 2-3 талапкерлердин ичинен көрдүм. Мен ошол азаматтарды сөзсүз кыргыз жаңы өкмөтүнүн курамына көргүм келет. Эң чечүүчү жерлерде көргүм келет. Мына Кочкоров дагы, Масадыков дагы абдан сүйлөгөн сөздөрү дагы, чечкиндүүлүгү дагы, көз караштары дагы абдан жакты. Бул мен үчүн жаңы ачылыш болду. Ошол эки азаматты мен сөзсүз түрдө биринчи катарлардан көргүм келет. Экөөнүн тең мыкты Кудай буйрса, мыкты азаматтар чыкчудай болуп көрүнүп калат. Эгер шайлоодо мыйзам бузушса, сиз кандай чара колдоносуз? Жооп бердим. Кийинки бир суроо экен. Кочкор атадагы гимн болуп жатканда басып баратканыңызга түшүндүрмө берип кетсеңиз дейт. Ой, мекенсүү. Кыргыз Республикасынын гимнин ойнолуп отурган атайын эрежелери бар. Ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик атрибуттары жөнүндө деген мыйзам. Ошол мыйзамга ылайык болгон жерде гана ойнолот. Гимн бул баягы частушка эмес. Көрүнгөн жерде ырдалай отурган. Өзгөчө бир мезгилдер каралган, саналган, жазылган ошол мыйзамда. Кайсы учурларда гимн ойнолот. Ошондой учурларда ойнолгондо, Кудайга шүгүр, менден өткөн мекен сүйүү сезими күчтүүрөөк азамат жок болсо керек. Биз башкалардан айырмаланып, башка мамлекеттин гимни ойнолгондо колубузду көкүрөккө албайбыз. Ошол мыйзамда көрсөтүлбөгөндө иш-чара болгондуктан басып барсаң, ал мыйзам бузганыкка жатпайт. Мен мындай бир иш-чара болбой эле жөн эле гимн ойноп атса деле тура бересиң, какайып эле колуңду көкүрөгүңө алып. Бирөөнүн радиосунда ойноп аткан болот. Бирөө гимн уккусу келип ойноп аткан болот. Бирөөлөр телефонуна киргизип алган. Ушул жерден бир анекдот чыгып кетти, эсиме түшүп кетти. Эски анекдот, Союздун мезгилиндеги анекдот. Ал кезде аябай карама каршылык күчөп турган мезгил эле СССР менен Америка. Анан Американын президенти СССРге келгенде кандайдыр бир ыңгайсыз жагдайга коюп тур да. Анан алар да ойлонуп туруп, СССРдин жетекчисин Леонид Ильичти чакырып алып, муну кандай ушундай бир ыңгайсыз жагдайга койсок болот экен деп, анан картайып калган киши да аябай чайдан берип, тамактан берип, анан тиги киши ажатканага кирип кеткенде СССРдин гимнин кое коюп тур да. Эмне кылыш керек? Ошол сыяктуу гимндин ойноло турган жери бар өзү. Анан соке гимнди коюп койсо эле анан ал жерде какайып туруп калыш мыйзамда каралган. Биз азыр кекчилдик саясаттын кандай жаман кесепети бар экенин көрүп атабыз да, кекчилдик саясатын. Сиз дагы 2010дон бери шайлоого барганда буктан. Сиз президент болуп калсаңыз кекчилдик саясатын кылбайсызбы? Өзүңүзгө кандай бут тосконбу? Кече КТРКга бардык да. Анын алдында да бардык. Бир топ баягы мен менен тең иштеп жүргөн жумушчулар. Адахан Мадумаров вице-премьер болуп калды дегенде титирегенбиз дейт. Себеп күндө кечинде чыгып чыгачу эле мен. Мен аркамдан 2 киши эмгек сиңирген кызматкер болуп калды. Анда тийбедиңиз дейт. Мамлекеттик катчы болгондо эми бүттү дедик дейт. Анда дагы келип жыйын өткөрдүңүз, бир ооз сөз айтпадыңыз дейт. Биз сизге таң бердик дейт. Ушунчалык бийик экенсиз дейт. Эми кандай десем болот? Жараткан Алла эң кечиримдүү. Эң кечиримдүү зат. Ушул бардан жок кылып жаратканын өзүнө канча күнөө жасап атабыз, ошондон да кечирим күтүп атабыз.
жараткан кечиримдүүлүктү жакшы көрөт дейт. Мен баарын кечиримдүү болдум. Бирок эгерде жеке менин маселем боюнча күнөөлүү болсо, эгер мамлекеттин, элдин, жердин алдында күнөөлүү болгонболсо сөзсүз жок. Айырмасы бар. Мени капа кылдыбы, же бүтүндөй элди капа кылдыбы? Мага зыяны тийдиби, же бүтүндөй элге тийдиби? Мага тийсе кечирем, мамлекетке тийсе кечирмейм. Кийинки суроо. Корея эли боюнча виза боюнча кандай жеңилдиктерди кыласыз дейт. Эми Кореяга мындай жеңилдик, анан Жапонияга мындай жеңилдик деген болбойт. Баарына бирдей жеңилдиктер болот. Эгерде бизге ошол жактан пайда болсо, Кореяга эмне үчүн баратат биздин жаштар? Окуганы баратабы, жаңы технология үйрөнгөнү баратабы, же баягы тажрыйба алмашканы баратабы? Аларга жеңилдиктер сөзсүз болуш керек. А Кореядан бизге эмне үчүн келет? Күнөсканаларды үйрөткөнү келет, жаңы медициналык бир техникаларды үйрөткөнү келет. Ошого карашы, анан келет экен деп эле баарына бере бербеш керек. Биз ар бир неректен өткөрүшүбүз керек. Мына сырттан окууга кетип баратат деп эле кол чаап отуруп атпайбы? Кайда баратат? Эмне окууга баратат? Ким болуп кайтат? Ошолордун баары иликтеп, кылдап карашыбыз керек. Мамлекетте жоопкерчилик болот. Кийинки суроо, дин саясатын, секталарды көзөмөлдөө боюнча кандай пландарыңыз, ойлоруңуз бар? Дин саясатында бүтүндөй мамлекеттерде 3 дүйнөлүк дин бар. Бул ислам, христиан, анан иудаизм бар дагы, анан буддизм деп экөөнү бирдей карап койсок болот. Мына ошол салттуу түрдөгү диндерге эч кандай карама-каршылык болбойт. Салттуу түрдө. Анан чектен чыгып бараткан ар кандай секталарга мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте катуу чаралар колдонулат. Исламды жаман көрсөтүп атпайбы? Исламды жаман көрсөтүп аткандар ошол исламдын душмандары өздөрү. Ошолор жаман көрсөтүлгөн. Ислам дүйнөдөгү эң таза, эң адилеттүү дин экендигини мен эмес, Россиянын бир топ журналисттер, окумуштуулар моюндарына алып, ислам динин кабыл алып атат. Айтканда Шевченко да кабыл алды, Россиядагы белгилүү журналист, билесиздер, эксперт. Россиянын мен деген азаматтар алып атат. Дүйнөлүк жылдыздар дагы ислам динин кабыл алып атат. Ошондуктан ар бир кишиге өзүнчө мамиле кылыш керек. Ушул суроо эле улай экен да. Азыркы дин саясаты алымдар айткандай Кудайга шүгүр, ар кандай канааттандырарлык концепциялар кабыл алынууда. Ага азыркы ажабыздын салымы түздөн-түз чоң дейт. Сиз ийгиликке жетсеңиз, ушул дин саясатын улантасызбы, сырткы күчтөрдү аралаштырууга эркин жетет деп айта аласыз дейт. Азыркы баягы бир мазхабты тандап ошол боюнча. Сырткы күчтөрдү аралаштырбай коюуга 100% эркин жетет. Анан азыркы кишинин бир кандайдыр бир эмне дедиңер, салымы деп атпайсыздар. Ал кишинин салымы эмес. Биздин эл мамлекет эгемендүү болгондон бери эле ислам дини өтө эркин. Кудайга шүгүр. Аянттарга чейин чыгып намаз окуп атабыз. Анан бул киши алып келген жок. Ошол Аскар Акаевдин түшүндө окулуп келген, Бакиевдин түшүндө окулуп келди, дагы эле окула бермекчи. Эгерде биз аябагандай чоң бир мечиттерди куруп, ошондой бир 50 000, 20 000 киши кирип окуй турган мечиттерди курмайынча аянттарды окуй берсе эч кандай маселе жок. Адахин Самаевич, четелдик масакмалардын каражаттары учурда Атамбаев менен Жээнбековду жазып атышат. Экөөнү секретарь деп Атамбаев менен Жээнбековду бир эле киши алардын сөздөрүнөн чейин жазып атышат. Тилекке каршы бул Кыргызстандын эл аралык саясатта аброю өтө түшүп бара жаткан жокпу? Сиздин пикириңиз кандай? Экөөнүн бир киши дегенби? Экөө мындай жазганда казак масакмалардын каражаттары эмени Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Шаршемов текетиреш деп жазыптыр. Текетиреш? Ал эмне деген? Ошолор жазып түшүндүрүм жокпу? Булардын экөө текетиреш деп жазып атат. Эмнеге бул биздин Кыргызстандын аброюн экөө түшүрдү. Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков казакча жазыптыр, экөө бир кара көл деген. Ошон үчүн бул эл аралык саясатта Кыргызстандын аброю түшүп аткан жокпу? Бул түшүп аткан жок эмес, түшүп бүттү. Түшүп бүттү. Мындан ары карай кандай түшөт? Мына башка мамлекеттердин сайттарын караңыздар, биздин мамлекет жөнүндө эмнелерди гана айтып атат. Биздин мамлекеттин аброюнун түшкөнүнү биздин убактылуу иштеп жүргөн жарандардан байкасаңыздар болот. Алар айтып атат.
Биз көчөгө чыкканда өз улутубузду айтуудан уялып калдык деп. Түшкөнүмү абройдун? Түшкөнү. Мына кечээ ошол Сочиге бара албай койгону эмнеликтен түшкөнү? Ички мамлекетте кыйынчылык пайда болгондон дейт. Жок, кыйынчылык пайда болгон жок, айланайын. Андан пайда болгон жок. Ошол жерге барууңдан кыйынчылык пайда болду. Сен кимдерге гана тийишпедиң? Кимдерге гана сөз айтпадың? Кантип алардын жүзүн карайсың? Ыңгайсыз жагдай ошондон түзүлдү. Кечээ көрдүңүздөрбү? Баягы алфавит боюнча тизилет мамлекеттин желектери. Кыргыз мамлекетин тетиги четке чыгарып койду. Казакстан, Казакстандан кийин Кыргызстан, Кыргызстандан кийин Россия. Бардык эл аралык дипломатияда ушундай. Кыргыз желегин четке чыгарып койгондук, бул абройдун түшкөндөн да төмөн түшүп кеткен. Мындай суроо маанилүү окшойт. Чикагодо 5000 кыргызстандык бар, бирок шайлоого катыша албайт окшойбуз. Анын үчүн Вашингтонго барышыбыз керек. Шайлоону Чикаго сыяктуу кыргыздар көп жашаган шаарларга уюштуруу колдо келе турган эле маселе болчу. Буга пикириңиз кандай дейт? Биздин добуштарыбыз ушул түрдө узалып жаткан жокпу? Укканыбызга караганда биз сыртта жүргөндөрдүн ордуна 5,5 миллиондой бош бюллетень даярдалып жатыр. Буга кандай чара көрсөк болот? Мен жана сөзүмдү айтпадым. Ошол арамызда бийлик, арамзалык болот. Мына Россиядагы шайлоолор жүргөндөрдү көрүп атасыздарбы? Чум деп коет. Якутияда эң жанагы Рака чыгышта 4 киши болсо дагы вертолет менен барып атат, Баягы бугу кайтарып, бугу багып жүргөндөр. Аларды табыштап өзүнчө азап экенди. Вертолет менен кыдырып жүрүп, мына мамлекеттин элине болгон сый. Мына урматы. Болбосо эми ушул жерде ненестер бар экен, эбенкилер жүрүп атат. Эми аларсыз деле шайлоо өтөт да деп койсо болмок да. 5000 экен Чикагода. 500,000 Россияда жүргөндөрдү шайлоодон өткөрбөйт. 500,000, 5,5 миллион киши. Мен жана башында айтып өттүм, мына авирсиз өтө ыплас бийликтин жасап атканы ушул. Себеп сыртта жүргөндөрдүн баары азыркы бийликке каршы добуш беришин билет. Ошондуктан 18,000 гана киши шайлоодон өтөт деп жарыялады расмий түрдө Россияда. Ал эмне деген сөз? Алардын жиберип аткан акчалары керек экен дагы, алар киши катары керек эмес экен. Мына урматтуу сыртта жүргөн жарандар, азыркы бийликтин сиздерге жасаган сый урматы ушул. Кийинки суроо: эгерде шайлоо мыйзамсыз өтсө, биздин добуштарыбыз үчүн күрөшөсүзбү дейт. Мен күрөшөм, эгерде элдин баардыгы күрөшүүгө даяр болсо. Мен даяр. Эл менен, эгер президент болсоңуз, эл менен эл ичинде иштейсизби же Атамбаевге окшоп баг үйдөн чыкпайсызбы? Атамбаевге окшогондон Кудай эки дүйнөсүндө сактасын. Мен дайым айтып келем, бизде мамлекет ушундай түзүлгөн. Бишкектен туруп машина менен чыксаң, бир ашып барса 15 саатта каалаган жериме жетесиң. Керкейип эле аларчада отура бериш, жагы үйдө отура бериштин кажети жок. Мен баратам деп жар салуунун да кажети жок. Тосуп ал эле, тосуп ал деп кыйкырбай. Жөн эле машинага отуруп алып эле кете берсең, сенин кайда жүргөнүңдү эч ким билбеш керек. Бир жерден пайда болуп калышың керек. Мына ошол жерден анан жыйынтыкты чыгарышың керек. Ал райондун акими кандай иштеп атат? Министри кандай иштеп атат? Губернатору кандай иштеп атат? Акимдер менен губернаторлорго аябагандай каттуу укукту бериш керек. Милициясы, прокурору, соту ошол жердеги жергиликтүү жетекчилерге баш ийе турган болуш керек. Алардын макулдугу менен. Болбосо бүгүн эрөөл прокурор Атамекендики, сот СДПКныкы, аким республиканыкы, губернатор дагы бирөөсүнүкү. Ушул мамлекет. Баарын төбөсүнө бир чаба турган мезгил келди дагы мамлекетти кайрадан куруп башташыбыз керек. Башка жолубуз жок. Суроо беришти да бул. Оңуруду машиналарды кандай кыласыз деп жатты Оң тараптагы руль бар машиналарга биз бир чечим кабыл алган кезинде. Мына кайсы бир деңгээлге чейин кирген машиналардын баарына жок, керектен чыгып кетти деп себеп ага канчалык деген менен акча каражат жумшады. Аны кантип кайтара алат?
ошого чейин уруксат берели дагы, бирок белгилүү бир күндөн кийин кыргыз чек арасынан ошондой машиналарды киргизбей коелу, тыюу салалы. Анан азыр эми оюн бузулду деп 1-январдан баштап тыюу салабыз дейт. Бул 10 миң деген, 100 миң деген кыргыз жарандарын дагы баткакка батырат. Дагы азапка салат. Көпчүлүгү карызга алып келген. Көпчүлүгү жанакындай бир өзүнүн оокатын кылып атат, дыйканчылык же башка жумуштары менен алек болуп атат. Эгерде мамлекет өз элине кас болбосо, ушул даражага чейин, ушул күнгө чейин киргизгенге уруксат болгон машиналар болду, кереги жок деп өзүңөр таштаганга чейин укугуңар бар деген чечим кабыл алыш керек. Азыр учурда көрүп жатабыз, жолдун бойлорун, жолдун жээктерин бардыгында стоянка кылып, ар бир токтогу машинадан 30 сомдон 50 сомго чейин атайын 1 саат турса дагы 10 мүнөт турса дагы акча болушат. Булар деген мамлекеттик жолду өздөрү үчүн колдонуп, ошолдон акча алып жатышат. Буларды мыйзамдаштырып да калышпайбы. Сумдун айланасындагы жерлерге көп жерлер ошондой болуп кеткенде, буга кандай чара көрөсүз? Мен жана тартип дедим, тартип деген ичинде бар. Анан жолго өзүнчө, дагы башка тармакка өзүнчө алынбайт. Тартип дегендин ичинде бар. Кудай кааласа. Мына жерлердин баарын бош калса эле тургуза коюп атпайбы? Эмне үчүн авто унаа турак жай курбайт? Ал абдан пайдалуу нерсе. Кирешелүү нерсе. Биз ошол талапты койбой атабыз да. Азыр Токтогул көчөсүн карагылачы, канчалаган көп кабаттуу үйлөр пайда болду. Анда жашаган балдар эртең кайсыл мектепке барат? Анда жашаган келип элдер кайсыл ооруканага барат? Кай жерден бейтапканага көрүнөт? Баякы автоунааларын кайсыл жерге коет? Бала бакчаны кайсы жерге курат? Пайдадан башка нерсени издебей калды да азыр. Тилекке каршы. Эгер 5 үй кадап турган деген кишинин үстүнө салык коюп коюш керек. 5 12 кабаттуу үй курасың, бирок өзүңдүн эсебиңден 600 орундуу мектеп курасың. Ушул суроого кошумчалап коеюн да. Узаттан суроо берди, жараны. Биз Бишкекте канча жылдан бери жашап жүрөбүз, квартира алып жүрөбүз да. Очередтегилер 10 жылдан бери жер участок алып алышты. Ошол боюнча кандай чара колдоносуз дейт? Ал боюнча кандай чара колдонуш керек экен? Кандай чара колдонуш керек экен? 10 жылдан бери жүрөм мен, кезекте турам. Чек ала албай атам. Жанагы иретке келтирген болсо, тартип деген болсо, анын баары өзүнүн ордуна келет. Бирок анан чын айтышыбыз керек да, канча жылдан бери жүрүп паспорт ала албай жүрөм дегендер да бар да. Үйүң алып келип бербейт да, кичине аракет кылышыбыз керек да. Жаңылык мондай жаңылык келди да. Токмоктогу кыргыз-казак чек арасында казак жараны казы болуп тур да. Буга кайсы тарапты күнөөбүз? Мен кайдан билем, азыр отурган. Жок, тартыш керек да. Кайсы тарапта? Жараны Кайсы тарапта? Биз тарапта чек араны тосушуна байланыштуу окуя да. Биз тарапта өттүрүбүз. Чек арада күтүп жатып жанагы окуяны акыбет ушулга алып келип атат да. Буга биз тарап жооп бериш керек да. Жооп бериш керек. Биринчиден эмне себеп болду ага караш керек. Экинчиден, эгерде кылмыш жаза кодексине карай турган болсо, кылмыш кайсы мамлекеттин аймагында болсо, ошол аймакта каралат. Момундай жагдайлар бар да, кыргыз учактары кыргыз мамлекетинин аймагы болуп эсептелет, билесиздерби? Эгерде Домодедового, Шереметьево, Внукового барып түшкөн болсо дагы, Траптан түшкөнгө чейин кыргыз мамлекетинин аймагындасың деп эсептелет. Эгерде чек арага жетпей туруп бул жактан каза болгон болсо, кыргыз мыйзамдарына ылайык каралыш керек. Анан эгер өзүнүн табигый ичер суусу бүтүү менен көз жумулган болсо, анда ошондой аныктама берилет дагы, туугандарына өткөрүлөт. Көп болуп тургандыгы үчүн. Көп отургандыгы үчүн болгон болсо, эми аны далилдеш керек да, аныкташ керек да. Эми Атакан мырза, бул жерде маселе ушул чек арада түзүлгөн кырдаалдын айынан адам курмандыктар пайда болуп жатат деген болуп атат да. Бул мыйзамдык жагын сурап атат. Мыйзамдык жагында аны иликтеш керек да, эмне себеби эмнеде. Имандык жагынан алып кала турган болсо, ошондой деңгээлге жеткирген жетекчи акыретте жооп берет. Эмне болуп атса, ошонун азаптын баарына жооп бересиз. Бул оор жүк. Кийинки суроо берейик, суроону бир кылып окуйм сизге. Күзенчилерге пикириңиз кандай? Биздин мамлекет үчүн алар кооптуу дейт. Жана азыркы сапат мектептерине кандай көз караштасыз дейт. Анан кийинки суроо.
Түркиянын президенти Эрдоганга мамилеңиз кандай? Эгер да президент болуп калсаңыз дейт, бизге кандай бир саясий же башка бир ультиматум койсо кандай жооп кайтарасыз? Деги эле чоң мамлекеттер бизге бир ультиматум койсо сизден кандай бир чара болот деп? Биринчиден гүленчилердин ким экендигин так билиш керек. Анык билиш керек. Гүленчилердин ким экендигини Түркия аныктаманы берген. Ошого жараша мамиле болуш керек. Сапат мектебинде сапаттан окуп аткан анча мынча биздин азаматтарды угуп калып атам, олимпиадаларда дайым биринчиликти алып келишип атат. Эл аралык олимпиадада да. Мына химия боюнча дүйнөлүк олимпиадада биздин бир кызыбыз алып келди, алдыңкы орунду. Окудуңуздарбы? Ким деген алып келди? Мына ошол сапат мектебинде окуйт экен. Нарындагы бир кызыбыз Россияга барып, сочинение боюнча биринчи орунду алып келди. Азыр Кыргыз Орус университетинде экзамени жок студент болуп атат. Кеп ким окутуп атат эмес, кеп кандай окутуп атат. Эгерде ошол мектептерди куруп окутуп аткан болсо, бизде билим берүү министрлиги бар. Алардын көзөмөлүндө болуш керек да, кыргыз программаларында окутуп аткан болсо, баракелде деш керек, маселе жок. Эгер Тайып Эрдоган боюнча, Тайып Эрдоган өз мамлекетинин өтө бир чоң күйөрман азаматы. Ол керемет мындай бир жетекчилик касиети бар, лидерлик касиети бар мындайча айтканда. Эмне үчүн ал бизге үстөмдүк кылышы керек? Эгерде сен чейинен чыкпасаң, туура эмес сөз сүйлөбөсөң, эмне үчүн сага үстөмдүк кылат? Бизден кичинекей мамлекеттер, биздин Чүй областында болгон мамлекеттер тең ата болуп эле жүрүп атпайбы? Карап көргүлө Европада, Лихтенштейнди карап көргүлө. Кипрди карап көргүлө, туура айтат. Түндүк түштүк Кореяны карап көргүлө. Биздин кыргыз мамлекетинин бир областынчалык эле мамлекеттер ушулар. А бирок дүйнөлүк абройлору кандай? Сингапурду карап көргүлө. Гонконгду карагыла. Ошон үчүн ал мамлекеттин чоң кичинелигинен карабайт, ошол жетекчинин адамдык, инсандык касиетине карайт. Мен кече телетаймашта айтпадым да. Мамлекеттин жетекчисинде мындай бир дух болуш керек да. Бир эрк болуш керек. Атаңдын көрүп ушундай бир ер азамат болуш керек. Шалбырабай, балбырабай, эки сөздүн башын кошо дөөдүрөп, оюңа келгенди сүйлөп, көрүнгөн кийимди кийип, ал жагыңан чыкса кучакта, бул жагыңан чыксаң кучактай берген болсоң, сени жалжакей деп коет. Эгерде сен өзүңдүн эркиң менен, өзүңдүн көз карашың менен, өзүңдүн позицияң менен бекем туруп, акылың ордунда болгон болсо, бардык киши сени сыйлайт. Мына дүйнөлүк масштабта карап көргүлө. Боюна да карабайт, башкасына да карабайт, кийген кийимине да карабайт. Кандай сый урмат менен жүрүшөт. Адам өзүн кандай орунга койсо, ошого жараша мамиле кылат. Менде суроо. Адахман Кемсанбаевич, шайлоо болуп атат, көпчүлүк саясий серепчилер айтып атат, шайлоо 2 турдан өтүшү мүмкүн деп. Эгер бийликтин өкүлү жана сиз өтүп калсаңыз, сиздин кийинки кадамыңыз кандай болот? Башка талапкерлер менен бирүүгө даярсызбы? Бийликтин өкүлү менен мен чыгып калсамбы? Бийликтин өкүлү менен мен чыгып калсам, башка талапкерлер дегенде мына сиздер өзүңүздөр аттарын атап өттүңүздөр, бир азаматтардын аттарын атадыңыздар. Мен ошол азаматтардын баарын чакырмакмын. Чакырмакмын дагы, ошол жалгыз мен курамак эмесмин. Аткаруу бийлиги. Ошол азаматтардан мына азыр 10 азамат чыгып атат. Ошол 10 азаматтын ичинен дагы бир жолу айтайын, 4-5 мен токтоосуз түрдө командама чакырдым. Токтоосуз түрдө. 4-5 ичине Бабанов кирбейби? Бабанов билесиздерби? Ар бир азаматтын өзүнүн тармагындагы бир керемет жактары. Ар бир азаматтын кемчилиги жок киши жок. Дагы бир жолу айтам, жана айттым эле, жакшы түшүнбөй калдыңыздар. Эгерде жеке мага зыяны тие турган болсо, мен көтөрөм. А мамлекетке зыяны тие турган болсо, мен көтөрө албайм. Эгерде ушул кезге чейин ар кандай жолдордо жүрүп келген болсо, мен командага чакырганда дал сиздерди чакыргандай кылып, ушундай болуп тизилип отурабыз деп айтам. Мындан кийин үйрөнгөн адатымдын баарын таштап, мен мамлекет эл үчүн кызмат кылууга даярмын деген болсо,
кечеги күнү мен унутам. Ушунтасыздарбы? Аларга дагы ошондой кепилдик керек. Кээ бир азаматтар өзүнүн каалаганы үчүн ушундай жолдорду тандап алган жок. Заман мажбурлап ошол жолдорду түртүп. Мен бир эле шарт коем. Мен кандай болсом ошондой болушуңарды талап коем. Мендей боло албасаңар кетесиңер. Мен дегенде эмне? Мен өзүмдү керемет деп аткан жокмун. Мен ичпейм, жебейм, уурдабайм, иштирбейм, жедирбейм, уурдатпайм. Ушул. Мурун жасаган иштеричи? Айттым го. Жок, мурун жасаган иштерин кечире бересизби дейм. Кандай жасалган иш? Азыр конкреттүү бир киши жөнүндө сөз болуп атат. Анын жасаган иштерин деп атат. Ошол кишиникин айтып атасыңарбы? Жасалган иштери болгон болсо айттым мен. Мамлекетке зыяны тийген болсо ал киши менин жакыныма жолобойм. Аябай майдалатып жооп бердиргенге мажбурсуздар да. Эми ошонун ичинде баары бар. Сиз президент болгондон кийин жогорку кеңештин курамын азайтам деп атасыз. 20 депутат эмес 60 депутат жетет деп атасыз. Жаңы келген парламент 2015 келди, дагы 3 жылдык убактысы бар. Ошого чейин күтөсүзбү президент болсоңуз? Жок. Дароо. Конституция боюнча. Конституция боюнча менин программамды билесиздер да. 93-жылкы конституцияга кайдуу. Тең салмактуу. Күчтүү президент, күчтүү парламент. Болду. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башында болот. Жеке керт башы менен. Ошондо 120 депутат болбойт. Биз ошо 93-жылкы конституциянын идеологиясын алабыз дагы, кээ бир жагдайларга жараша өзгөртүүлөрдү киргизебиз. 60-тан ашпаган жогорку кеңеш болот. Алардын баары элдин элегинен өтүп келет, партиянын элегинен өтүп келет. Партия көрсөтсүн. Бизнесмендердин бирөө да жолу болбойт. Бизнес менен мамлекеттик кызматты экөөнү билесиздерби? Тоонун бир жагында бизнесмендер болсо, бир жагында саясатчылар болуш керек. Экөө аралашкан жерде ашмантай чыгат. Мына ушундай болот. Бизнесменин алексинби? Сенин үстүңдөгү кол чатырың бул кыргыз мыйзамы менен конституциясы. Сен саясатчысыңбы? Аралашпай. Азыр эми бардык депутаттар мындай болуп койт да. Жо, мен бизнесимди аялыма өткөрүп бергем. Аялым эмне? Башка кишинин куржунуна карайм. Бул не деген жогорку мен? Мен баламы өткөрүп койгом. Бул андай болбойт. Биз